Айыл банк жана РСК банк аркылуу айыл чарба иштерин каржылоо максатында 6% чен менен насыялар берилүүдө. Бүгүнкү күндө жеңилдетилген насыя алуучулардын кезеги узун. Алардын катарында Мелис Алиев да дыйканчылыкка керектөө үчүн айыл банктан каражат алыптыр. Анан эми ушу алган эмебизди, акчабызды эми ошончо ушу талаага жумшайбыз деп отурабыз. Үрөн алабыз, күйүүчү май деле кымбаттап кетти азыр. Бизге основной ушу удобрение, дары маселеси кыйын болуп атат. Эми ошо кымбат болсо да айла жок, эми алганга туура келип атат. Эгип алганбыз күздүк эгиндердичи. Анан ошого дары алабыз Кудай кааласа. Күйүүчү май алабыз. Каражат мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө, дыйканчылык, кайра иштетүүгө берилет. Айыл банктан талаа иштерине багытталган насыя эрте берилип баштаган. Эми 1 марттан тарта жарандар мал чарбачылыгына керектелүүчү каражаттарды алышууда. Айыл банктан дайым алам. Бирок мындай 6% дегенди биз түшүбүзгө да кирген эмес. Рахмат, биз марттын 1-нен баштап булар чакырышты, очередка турдук. Gelip жазылып, документтерди алып келип тапшырып бүттүк. Кудай кааласа bir 5-6 күн ичинде колго тийип калат деп турабыз. Насыялар 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Күрөөсүз 300 миңге чейин, күрөөсү менен 1 миллионго чейин алууга болот. Эң биринчи күндөн баштап, биринчи иш күнүнөн баштап 10-январдан баштап жазылды. 4 миңден ашык адам жазылган. Айыл банкта 142 адамга берилди, 142 кардарга берилди. Жалпы суммасы 91,5 миллион сомго берилди. Анын ичинен айтып кетсем, дыйканчылыкка 15 миллион берилди уже насыялар. Мал чарбага 72 миллиондун тегерегинде каражат бөлүндү. Биз уже бердик ал каражатты. Анан кийин 4,5 миллион кайра иштетүү багытындагы насыялар берилди. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору айыл чарба жумуштарын өз убагында жүргүзүү үчүн жеңилдетилген насыялар менен камсыздоону максаттайт. Учурда Жалал Абад облусунда жазгы талаа иштерине байланыштуу суу каналдарын тазалоо, үрөн менен камсыздоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми техникалык жабдыктар 80%га даяр экен. Күйүүчү майлар боюнча бүгүнкү күндө абдан маселе чын айтыш керек. Бир топ оорчулук бар, багы өскөнү байланыштуу. Бирок бүгүнкү күндө ошол майлар жетишсиздүү бар болуп атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө да бизде жер сентиктер боюнча да багы өскөндүгүн көрүп атасыздар. Мына былтыркы мурда жылга салыштырмалуу 3 эсе көбөйүп кетиптир. Бирок бүгүнкү күндө биздин каба аркылуу ошол жер сентиктер алып келген. Бүгүнкү күндө бардык жерде бар, 14 жерде эме ачылган. Бүгүнкү күндө ошол биздин дыйкандарга жеткизип берип атабыз. Финансы министрлигине ушул долбоорду ишке ашырууга катышкан коммерциялык банктарга каражаттарды бөлүп берүү тапшырылган. Бул өз кезегинде 6% үстөк менен жеңилдетилген кредиттерди берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматсаков, Регион.